Ассаламу алейкум туугандар, ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Бүгүн адаттагыдай ишим баштадым. 5-ші күн болду. Саат 1-ден 9 минут өтүптүр. Пока 0 заказов, 0 заработок. Кече 12ге чейин заказды жаппадым беле. Ошого бүгүн 0. Бүгүн иш кандай болот? Чогуу биргеликте көрөбүз. Силердин оюңарды биле кетейин дедим. Кандай кылайын? Ушинтип эле тарта берейинби же болду кылайынбы? Жетиштүүбү? Тариф кандай экен, жумуш кандай экен көрүп алдыңарбы? Эгер тарта бер десеңер, обязательно жаза кеткиле. Мен деле өзүм көнүп калдым уже ушинтип күнүгө видео тартканданча. Ошол достор, эмне айта кетем. Бүгүн ишти толук дагы көрсөтүп берем. Бүгүн только так тоже элит менен иштейбиз. Жумуштун бул тарифтин кичине анча-мынча сырын биле баштадым. Муну айтпадым беле. Бул тарифке чыкканда как минимум бир жума 10 күн, 1 ай керек көнгүчөктү. Мен кичине сырын билип көнө баштадым. Кандай малда, кайсы малда кантип заказ алыш керек, анча-мынча секреттер бар экен, ошолорду биле баштадым. Эми Кудайым буйрса мындан аркысы жакшы болуп кетет деген ойдомун. Ошол достор, видеону көрүп турабыз, байкап турабыз. Классыңарды басып, ойлооңарды обязательно комментарийге жазып, каналга катталып болсоңуздар катталып кетебиз. Эгер кимден ким жаңы кошулуп аткан болсо, Москва шаарында тариф элитте Zikr 009 менен иштейбиз. Zikr 009 бул полностью 100% электромобиль. Заряд менен жүрөт, только так. Азыр зарядым 56% бар экен. Запас хода 382 километрге жетет деп турат. Но по факту бир 200-250 километрге жетет. Азыр бир аз иштеп турабыз, анан обед малында бир жакка барып зарядтап алабыз. Ошол достор. Кеттик анда. Биринчи заказ Ленинградский проспект 2242 рубль 19 минута. Тез эле берди. Канча бир 5-10 минут күттүм окшойт. Мындай вроде жакшы эле аял экен да. Биринчи заказ деп та собачкасы менен, ити менен, ладно деп алып коюм, кичинекей эле экен да. Анан жакшы эле сүйлөп келаткан, блин, уже орто жолго жеткен, жолуна жеткенге чейин, а здесь направо, а вот там налево, деп, блин, мени жеп салды. Билем, айтпачы, болдучу деген келди. Көңүлүң калтырбайын дейсиң, антсең да катуу тийип калышы мүмкүн да. Жаман көрүп калышы мүмкүн. Ладно дедим. Саат 1-ден 54 минут өттү. Экинчи заказ менен келип калдым. Поселок Вешки. 5242 рубль 36 минута. 36 минута 23 километр ушундай. Нормальный заказ. 5242 тариф элит. Мощный сон жеркен. Свадьба өткөрүп, тоже свадьбага келишти. Ходокко. Саат 15:01. Бул заказды анча бир жарым сааттан ашып күттүм окшойт. Отуруп видео монтаждап, кечөкү чыгарган видеомду киргизе албай атам. YouTube вообще загрузка кеч болуп атат. Кечте дагы акыркы кадрларды монтаж кылбай алгам. Азыр отуруп алып кылып киргизип атам. Азыр буюрса уже YouTubeга чыгат. Достор, эгер кимден ким жакшы таксопарк издеп жүргөн болсо, Яндекстин офисине барбай эле, трудовой договор албай эле, самозанятый болбой эле иштейм дегендер болсо, мен силерге келечек таксопаркын сунуштап кетким келип атат. Мисалга алсак, трудовой договор албай эле кошулуп иштесеңиздер, парктын комиссиясы 4% болот. Самозанятый болбой эле иштейм десеңиздер, 3% менен иштесеңиздер болот. Жана ошондой эле самозанятый болуп иштейм десеңиздер, 1% менен иштесеңиздер болот. Трудовой договор алып иштейм десеңиздер, күнүнө 300 рубль плюс 2% комиссия парка менен кошулуп иштесеңиздер болот. Жана ошондой эле ушул паркта иштегендерге путевой, электронный путевой лист бекер болот. Экранда көрүп турган номерлерге чалып, жазып, толук маалымат алып кошулуп иштесеңиздер болот, достор. Здравствуйте. Так. Фридриха Энгельса, да? Фридриха Энгельса. 26 минута 2517 рубль. Саат канча болду дейсиңерби? Саат 19:16 болду. Жанагы заказдан кийин канча бир 3 саатты ушундай вообще заказ бербей койду да. Вообще тынчытып салды. Зарядка сайдым, зарядкада отурдум, линияга чыкпай эле. Ал жактан берген жок. Андан чыгып селфи келип калыптыр. Андан чыгып центрды айландым, вообще бербейт. Азыр араң берди да. Эми ушу менен дальше берип кетсе болду. Заказ жок, давление
давление түшүргөн капельница алганы келдим, достор. Эгер силерде да ушундай болуп атса, келип капельница укол алып турсаңар болот. Жакшы заказдар түшөт. Эгер Москвада жакшы бир капельница сайган, укол сайган, ушундай клиника издеп жүргөн болсоңуздар, өзүбүздүн мекендештерден силерге сунуштайм ушул жерде. Бул жерде келип капельница алсаңар болот, укол алсаңар болот, анализдерди тапшырсаңар болот. Келинчегиңерди УЗИге, гинекологияга алып келсеңер болот. Болгон түрүн кылат, терапия жана ошондой эле стоматология бар. Ошого да келсеңер болот. Адресин экранга жазып койдум, жана телефон номерлерин жазып койдум. Заранее жазылып келсеңер болот, прямойго келе берсеңер болот. Бауманская метронун жанында. Жакшы заказ кантип алыштын сырын билбей атсаңар, тоже келип ушундай капельница алып, укол алып, андан жакшы заказдарды алсаңар болот. Ушундай, достор. Так, опа, принять. Ничего себе. Жакшы. Негизи эле заказ алыштын сыры капельницасы бар деп атпаймынбы? Ошондой эле болду окшойт. Капельницадан азыр эле чыгып машинага отуруп туруп линияга чыксам, заказ берип атпайбы? Жана канча саат заказ бербей ошентип атпады эле. Линияга чыга алсам заказ берет го, достор. Могу капельница мен канча 3-4 жыл болуп калды келем да постоянночу. Только ушул жерге келип ушу эжекемден капельница алам. Аябай жакшы, колу жеңил, жакшы саят, уколду, капельницаны айтып кеткендей эле толтура кызматы бар башкачы. Келе бересиңер, если керек болсо. Бул баягы жөн эле реклама эмес, бул акча алып эле реклама кыла берет экенсиңер эмес. Бул эч кандай акча алып, эч кандай реклама эмес. Менден баягы кеңеш да. Билген нерсем токсин эле эмес, мындай жакшы нерселерди көрсөтүп айтып бергенге аракет кылам да. Эч кандай акча албай эле, эч нерсе кылбай элечи. Керектүү нерселерди өзүбүзгө эле мен билем да. Биздин көп эле таксисттерге керек бул нерсе. Мисалы келинчегиңди деле УЗИге, гинекологко баягы боюнда болсо аяк алпашты билбей каласың го. Тоже бул жерде бар. Эгер керек болсо ошо 3-я почтовая, дом 10 деген мынакей мол дом. Машинанын могу маңдайында дом бар. Бесплатный парковка токтотуп коюп, бияктан жолдон шак өтө калып, двордон эле келе бересиңер. Ошол, достор, кеттик анда бул заказга. Здравствуйте. Тебя надо пропустить назад. Не, вперед, сиденье не передвигается. Добрый. Здравствуйте. Да я поздороваюсь, поеду домой, Лень. Я тебя не заставляю. Да, конечно, в среду ты меня заставлял тусоваться. Я вообще не Я заставляю. хотел уйти, бля, Леня говорит, нихуя. Благовещенский переулок, да? Да. Не говори мне, что ты. Благовещенский переулок, блин, бул держательно жулуп кетти, вообще. Болот го мындайчы. Эртерээк жетсем экен, отуруп алып бир нерсе чегип алып чыккан, же болбосо бир нерсе жытып алып чыкканда дергаться этет го, отуруп вообще бир нормально отура албайт эне. 2485 рубль. 18 минута. Так. Saat 21:17 болуп кетти. Капельницам кичине нормально болуп калды. Жөө эле денем күйүп чыкты эле. Кичине уже нормально болуп калдым. Центрга келип калдык, эми ушул жактан эле заказ күтүп иштейли. Жана ушул жактан кеттим эле. Патрикине. Эми кайра келип калдык. 4 заказ 8192 рубль. Здравствуйте. Здравствуйте. Нормально зал? Доступ. Сельскохозяйственная, да? Да, живот. 27 минутта 3131 рубль. Сельскохозяйственная келип калдым. Бул билесиңер ВДНХнын үстүндө.
Араң 5-ші заказ болды. Жана ты капельницадан чыккандан кийин бир аз шалдырап, еще курсак да ачып кетти. Обед кылбай жүрө бериптирмин. Ну, хотя өзүм обедте чыкпадым беле. Анан барып курсак тойгузабыз болуп, ал жакка бардык. Антип дагы убакыт 1-2 саат убакыт кетти. Билесиңер да биз чай ичебиз дегенде эле убакыттын баары ошол жака кетет. Ошентип отуруп эми кайра жумушка чыктым. Саат 23:41 болуп кетти. Эми бул жагым до конца иштемей болду окшойт. Иши кылса канчага чейин иштей турган болсом, силерге баягыдай эле бүт баардыгын көрсөтүп, смена жапкычакты айтып көрсөтүп берем. Ошол достор. Здравствуйте. If I fuck up my shoes in this wet ass. Where? Help. Yes. Доброй ночи. Трубная, да? Да. Кики, трубная. 8 минута 1921 рубль. Где-то канча бир 3 километр ушундай келди. Может 4 километр. Кайра эле ушул жактан так получается биз кунай детип калды окшойт. Биз кайда турабыз? Мына жерден, тетик жерден Мичуринский проспектке следующий заказ. Мынайынан азыр бул жерден чыгып деп туруп бурулуп туруп 200 метрден кийин барып калат экенбиз. Даже 200 метрде чыгып кетти го. Saat 12:25, 12'den keyinki iş baştaldı. 12'ge чейин получается 10.000 иштедим, 10.200 эми 12'ден канча иштейбиз байкайсыз ошону. Бирок мен ночь иштейм келбей атат азыр. Канчага чейин чыдайм билбейм, ал мастарды вообще ташыгы келбей атат. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Мичуринский проспект, да? Да, все. Ну, извини, запутали. Мичуринский проспектке келип калдык ушинтип. 3221 рубль. 20 километр. Ой, 20 минута. 14 километр беле. Ушундай болчу. Дальше центрди көздөй кыбырайбыз го дейм. Биякта делать нечего го дейм. Азыр элдин баары уже монтип үйгө тарап атат да, ресторандардан чыгып алыпчы. Ошолорду үйлөрүнө жеткирели. Как-то вот там, то есть когда надо как так, я не знаю, как в Зикере отодвигается этот ряд. А во сколько человек? 4. Пятеро. Нас пятеро. Поэтому мы заказали такую машину. Ну да. Да, вот так. Давай я назад. Давай. Все, вот так. Помещаемся же? Или мне еще сесть? А сайт следующий. Бустер назад кинь. Ну да, конечно. Спасибо. Marco, chiudi la porta, Marco. La mia, chiudi, ok? Mi senti o no? Grazie. Приедем, что побудем, поздороваемся. Просто я устала, скорее всего. Косыгина, да? Я тебе реагировал. Косыгина? Косыгина, да. Я все очень эти. Marco. Воробьевый горға келдім. 2324 рубль. Неметші. Азыр Яндексте ушундай стандартты сервис алып коюптур. Короче, канча посадочный место болсо машинада, например, 5 посадочный место бар да, значит 5 киши алышың керек да. Мурун тариф элитте только 3 киши болчу. Болду, андан башка албайсың да, строго можно было. Азыр уже раз 5 посадочный место бар, значит 5 алышың керек да. Эгер мен мисалы Яндекске айта берсем, тариф элитте мен только 3 кишини ала алам, менде 3 эле место бар десем, фотоконтроль требует экен. Арткы сиденьяны алып алайын десеңчи, анда фотоконтроль, что арткы сиденье отсутствует да, фотоконтроль тартып жөнөт дейт экен.
ушундай Яндекс ушинтип кыйнап коюптур. Но с одной стороны, пассажирлар, клиенттер заказ берип атканда приложенияда мурун мисалы элитте эч кандай выбор машина жок болчу да, заказ берет, мисалы Майбах каалаган пассажирың заказ берет, зикир болсо отмена кыла берчү да, кайрачы. Заказ принимать этесиң, отмена боло берчү. Зикир каалаган пассажирың Майбахты тоже отмена кылыпчы. Азыр ал жерге эки машинаны выбор коюп коюптур. Хочешь минивэн, зикир, либо хочешь Майбах депчи, выбирать экен пассажир өзүчү. Ошо менен азыр отмена с одной стороны жок, ошол жагы жакшы болуп калыптыр. Но с одной стороны мондай. Эми азыр деле спорт этип албай койгосо болот. Мен 3 эле киши алам деп, но булар менен туруп спорт этип, ызылдашып, нервиңди коротуп, анан буларың жаловаться этет, анан сен Яндекске оправдываться этесиң. Ызычуудан көрө лучше сиденьяны жылдырып берип коюп 5 отурсуң, кете берсин мейли. Ошол оңойрак да. Ошентип алып келдим мен, короче, ошондой. Достор, туугандар, мен, короче, жаңы элекке заказдан кийин центр жакка келип, жолду катар келатып, чото кыйналып атканымды сездим. Уйкум келип, шалдырап. Бүгүн дагы капельница албадым. Капельницадагы бир топ эле 4 флакондай, 4, короче, капельница алдым да, укол алдым. Ошо да шалдырап, алым кетип атабы, эмне болуп атат билбейм. Үйгө эле кетейин дедим. Жаным кыйнабай. Азыр бир жерге токтоп, заказ күтүп отуруп, бир саат тык этип алайынчы деген сыяктуу болуп, кете берчүдөй болуп атам да, ошон үчүн кой дедим. Үйгө эле барып, эс алып, анан эртерээк чыкканга аракет кылабыз. Ошол достор, канча доход болду? 15 000. Плюс-минус 15 000. Плюс 15 болду да, короче. 12ден кийин 3 заказ, саат 2 болду азыр. 4790 рубль, 12ге чейин. Азыр айтам. 10246 рубль, 12ге чейин. 5 заказ. Общий бүгүн 8 заказ болуптур. 15 000 рубль. Ушундай достор. Бул 12 саат жумуш болуп атат. Мен көрдүңөр 12 саат деле кыйратып иштеп элемин. Анан элит тарифте Зикирдеби, Майбактабы 12 саат баягы смена кылып иштеген болбойт да, вообще. Эчтеке таппайсың ушундай да. Зикирде смендешип, элит тарифте смендешип иштеген жакшы. Через один день кылып, хотя бы 2 график мененчи чыгасың до конца. Бери жагы 20 саат, жок дегенде 15, 16, 17 саат иштесең, анан өзүңө бир нерсе калат да. Ошол достор, эми өзүңөр көрүп атасыңар күнүгө. Ошондон байкаштырсаңар болот. Атак мага дагы жазып, мага чалып, совет сурап, болобу, кандай болот, кандай доход болот, кандай расход болот деп сураган смыслы жок го дейм. Көрсөтүп берип атам ачык эле. Мен бул жерден эч нерсе кыркып киргизген жокмун. Как она есть. Чыккандан кеткенге чейин кандай иштеп атам, канча акча таап атам, полный толук көрсөтүп берип атам. Атайын, чтоб ушундай суроолор болбосун депчи. Ушул жерден эле байкасаңар болот достор. Ошол достор, эми эртең да байкайсыз, эртең 6-күн кандай болот, жумуш күнү байкайбыз. А так көп, аябай көп жазып атат, мага мондай үстүнөн комментарийлер келип элатат. Күнүгө тартып чыгарып бер, күнүгө тартып депчи. Тарта берем мен. Күнүгө дейсиң, күнүгө тарта берем. Анан өзүңөр дальше байкаштырасыңар. 1 ай болобу, 1 ай айтпадым, ошо элитте. 1 күнгө, 1 жумага расчет албаш керек. Желательно ошо бир жок дегенде 10 күн, 20 күн, 1 ай расчет менен жүрүш керек да. Анан мага бүгүн 2 эмес 3 адам чалып сурады, жазды. Элитке чыгайын деп атам, мен да Зикирге чыгайын деп атам. Совет берчи депчи. Не советую, не советую. Чыккыла. 2 киши 1 машина алып чыккыла, смендешипчи, бирөөгө сменщик болуп чыккыла. Анан кимге не советую айрыкча. Эгер семейный болсо, эгер кредит болсо, эгер ипотекасы болсо, вообще не стоит, жолобой эле койгула. Анткени айтып атпайм ошо. Бул жерде 1 жума, 2 жума вообще акча таппай калышы мүмкүн.
только расходко, только арендага иштеп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эгер күнүмдүк силерге доход керек болсо, күнүгө акча табыш керек, күнүгө үйгө жөнөтүш керек, күнүгө расходуңар көп болсо, вообще не стоит чыккан. Эгер кичине запаста акчаңар болсо, анда байкап көрөсүңөр. Bir айга жеткидей запаста акчаңар болуп, эч кандай карызыңар жок, эч кандай ипотекаңар жок, кредитиңер жок болсо, пожалуйста, чыгып, байкаштырып, 1 ай, 2 ай айдап, көнүп, аккаунтыңарды раскачивать этип, анан постоянный клиенттерден кармап, көнүп өзүңөр, анан дальше уже уруп соғып кетсеңер болот. Ошол достор, кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин.